Жок, мен деген өзүм кесип боюнча мен медикмин. Медикмин дегенде бүткөн эмес, эмне окуйчун 3-курска чейин окуп анан мен комедияга тартылгым келет, бирок комедиядан по-любому бул окшоштура албайт экенмин да. Аза братан бүтүн атып кеткен байке деп. Сен эмне азыр эмне болот экенин билбей атасың. Бирөө келди да моюндан карап жүрүшкө, сүрөткө түшүбүз. Сүрөп кетет да. Аракет керек. Мисалы бизде таланттуу актерлор аябай көп. Ошо 3000-4000 долларга чейин тапкан да. 3000-4000 доллар бир айына. Бир айда дегенде эмес, эми 15 күндө да. Жаңы баштап келаткандарга, жаңы баштап келаткан адамдан кеңеш да. Мен ойлойм, Азимхан чыгыш керек. Азимхан бул жерге келип айтып бериш керек ал нерселерди жөнүндө. Кино жөн эле кызыктуу чыгып, кызыктуу историяларды айтып берип деле акча тапса болот. Урматтуу достор, бүгүн бизде конокто Учкун Жакпеков. Сен качантан бери молдо болуп кеткенсиң? Молдо деген сөздүн маанисин билесиңби? Сабыр. Байка, эмне жумуш кыласың? Короче, серьезный жумуш бар. Мен деле ала алгачы. Серьезный жумуш? 5 сом барны. Көзгө кылсалчы. Акыл байка. Мындайча айтканда бул азыркы актер, жумушун основной жумушу актер болуп алектенип жатат. Жана кайсы кинолордо тартылган жөнүндө өзүңөр айтып берсеңер. Кыскача маалымат айта кетсеңер. Кыскача мен көп кинолордо эмес, көп сериалдарда катышкам. Сериалдарда. Вайнер, Бары бир тууган деген сериалдарда катышкам. Анан полнометражный фильмдерден болсо мен Доске деген кинодо антагонисттин ролун ойногом. Турцияда тартылып келди. Турцияда тартылып келди. Ролун ойногом. Ошону менен бир аз элдерде мен жөнүндө жаман ой калыптыр. Эмнеге? Ал жакта ооруп келген адамдын акчасын алып анан кийин килет этип кетем да. Сен кинодо образыңды жашоодо окшоштуруп көбүнчө жашоодо сен көбүнчө айтышат, сен көбөйтең, ошо кинодо образыңа окшош жүрөсүң, өзүң баскан турган кыймыл аракетиң депчи. Анан бир аз да болсо мындай элдер мындай да, эмне караганда сомнительно карашып ушундай да. Бака таанышып сүйлөшөлөккө чейин. Билишек да, а так жок жашоодо алындай. Ошол кинолордо анан азыр буюрса бар эркектер үчүн деген кино чыгат. Ал тартылып бүттү, буюрса уже бүттү, бүттү декабрдын 22-синде. Анан дагы бир кино тартылып атам, буюрса Разбой деген. Разбой. Ал жакта криминал да. Бар эркектер үчүн ал эмне жөнүндө көбүнчө? Бар эркектер үчүн деген кичине тизер кылып кетсек. Аябай, анын посылы жакшы, анын элге бере турган мааниси абдан терең. Сонун фильм болот, буюрса. Режиссер Азимхан Рахатов ал жерде бул аял затынын бул жашоодогу ордун бир аз көтөрмөлөө максатында тартылган. Ал жерде негизи эле аялдарга болгон зомбулук көбөйүп атканга жараша ошол жерде ошол нерселер камтылган. Анан ал жерде как раз бар эркектер үчүн деген бул эмне десем, конкретно эркектер эмне жөнүндө сүйлөшөт. Бар все из-за мужчин, либо все для мужчин деп өзүң каалагандай которуп алсаң болот да. Бул жерде ошол 3 эркек жөнүндө кыскача айтып берсем 3 эркек жөнүндө болот. Бирөөсү болсо кандай десем, абьюзер, аялын уруп, аялын эч жака чыгарбаган, ошондой. Бирөөсү болсо подкаблучник, аялынан корккон. Анан үчүнчү персонаж болсо бул игрок, аял менен ажырашып кеткен, разведенный. Ошол үчөөнүн ортосунда болгон разговор в основном. Ошону элестетүүсү. Мисалы эркектер деле отуруп алып сүйлөшүп отура беребиз го. Мисалы сүйлөшүп отурганда биз аялдардан жаман ушакташабыз, билесиң э? Ошол ушактар кандай форматта? Ошолор жөнүндө кыскасы. Бул жерде 3 главный роль берилип атат ошондой. 3 главный роль берилди. Сен главный роль алдыңбы? Главный роль жана разведенный ажырашып кеткен. Сен ошону аткарасың. Анда жакшы, анда. Бул главный ролдордон биринчи роль болот. Биринчи роль болот. Биринчи роль болот мен үчүн. Актёрлуктан башка эмне менен алектенесиң күнүмдүк жашоодо? Мен чын айтсам кылбаган жумушум калган жок. Менде мындай нерсе жок да. Мисалы, бул нерсени кылса болот. Допустим, мен актер болуп атам, мага бул жерде бул нерсени кылса болбойт, мен только муну менен кылышым керек деген нерсе жок. Менде болуп атат, кыла берем. Мисалы, мен көп менеджер болуп иштеп жүрдүм. Мен деген продюсер болуп жүрдүм, креативный продюсер, өзүң билсең керек. Биз TikTok House менен иштешип жүргөндө коммерческий директор болуп жүрдүм. Ошол жана Wildberries обучение боюнча кылып жүрдүк. Өзүм кичи бизнесмен болуп ал жерде иштетип жүрдүм. Мага мисалы ар бир нерседен опыт алуу бул кызыктуу да. Менде мындай
азыр параллельно көп нерсе кылам. Жигитке жетмеш өнөр азык калат деген нелерсен ар бирин бирден дамытып көрүп атасың. Даже сабак берип көрдүм өзүм, мобилографиядан боюнча сабак берип көрдүм. Продюсерство балдарды алып көрдүм, блогер байкелерди алып көрдүм продвиженияга. Азыр болсо вайнер болуп, вайндарга тартып деле жүрөбүз. Шуңкар менен тартып жүрөбүз. Ошол азыр параллельно ушул эле жумуштар. Анан актёрмун деп эметпейм, бирок эми аракеттин үстүндөбүз. Негизи азыр ушул айтып кеткен жумуштарыңан жан дүйнөң кайсын тартат? Жан дүйнөм ушул жөнүндө жакшыраак айтып берейин. Творчествого аябай жакынмын. Творчествого аябай жакынмын. Анан бир кезде ушунчалык бир творчестводон бир кыйраткан акча таппаган үчүн бир кезде ой кеткен. Бизнесмен алек болсом, бир өзүм акча алып келген нерсемен алек болсомбу деп, ошону нерсени баштап көргөм, бирок по-любому ошол жерде да жүрүп оюм баары творчество ушу бир киного тартылсам, ушу бир нерсе деген бир оюмда боло берет болчу. Кайра эле ошону ойлонуп жүрдүм, анан кийин бир күнү ой келди. Ушул өзүңө жакпаган нерсени кыласың, акчаны табасың, бирок по-любому жана ички дүйнөң бир эме да, бир нерсеге той болмосо буну кыл. Ошондой боло бергенде по-любому ошол бар. Лучше кылган аз тапсаң дагы өзүңө жаккан нерсени кылып акча тапсаң, ошол сага берекелүү болот экен да. Ошон үчүн мага көбүрөөк творчество жагат. Негизинен бул кесипти окудуң беле сен? Жок, мен деген өзүм кесип боюнча медикмин. Медикмин дегенде бүткөн эмес, мен акончен 3-курска чейин окуп, анан кийин перевод болуп баштап салдым. Окуу ошондой киши. Бирок ошо медик 3-курска келгенде анан жеткенде бул меники эмес экен. Негизи кайсыл факультетинде? Лечебный факультет. Лечфак да? Жакшы. Орбу бул актер болуу эле жеңилби? Актер болуу кандай, мисалы айтып коет го 99% там аракет, 1% талант депчи. Бул жагы кандай болуп калат актерсу? Ошондой. Мисалы таланттуу, дээринен таланттуу адамдар деле бар, бирок по-любому аракет керек. Аракет керек. Мисалы бизде таланттуу актерлор аябай көп. Бирок элдер ошо талантын байкабай эле жана аты чыккан актерлорду чакырып эле ошолор көмүлүп кетип атат, убактысы өтүп кетип атат. Алар дагы чыгына албай эле анан кийин калып кетип атышат да. Ошон үчүн 1% бираз талантың болсо 99% аракет кылыш керек. Ошону чыгарганга аракет кылыш керек. Анан кыйынбы, оорбу? Оор аябай. Мен ушул киного тартылар арасында ушундай главный рольго деп тандагандан кийин бул чоң ответственность да. Сага бул режиссер ишенип атат. Сага сен деген элге ошол нерсени, ошол алган ролуңду жеткире бериш керексиң деген бир ответственность болгондон кийин мен жөн эле даярданып койбой, ошол жана көбүнчө угам актерлор, ушу даже голливудский актерлор бул жана Станиславскийдин эмеси менен методу менен үйрөнүшкөн. Анан мен да ойлодум, ошол хотя бы жок дегенде окуп алсам дагы мен ошол китепти окуп коеюн деп, окуп коеюн деп ошону окуп, даярданып, үйдөн репетиция кылып, текст алып ошентип даярдандым да. Негизи аябай кыйын экен. Негизи Шумкар байкени биз көбүнчө интервьюларда көрбөйбүз да. Негизи ал мындай барбайт окшойт, негизи ошондой адам окшойт. Мен сенден эле бир жолу чакырып берчи деп сурагам, бирок негизи ал барбайт деп айткансың. Негизи сен жанында жүрөсүң да. Досуң катары ал жөнүндө кандай мындай сөз айтып кетсең. Эмне менен алектенет, жашоодо өзү кандай жүрүшү. Биз көбүнчө вайнда көрөбүз мындай прикольный жана, мисалы казактардын секасына көбү эме сека бар го, сека вайнска салыштырат да. Жашоодо кандай өзү? Жашоодо ошо Шумкар, ошо сен айтпадың элең, ошо чакырып берчи деп. Негизи вообще интервью бербейт. Өзү бербейт. Өзү бербейт, эми жакпаса, адамга жакпаса кылбай эле койгон жакшы да. Тура эле ал нерсесичи. Анан ал жөнүндө эми айтып берип турган болсом, ана ошо жашоодо эми видеолордо көрүп алып калган смешной деп эле бирөөлөр чектен ашып эле тамашалай беришет да. Мисалы жашоодо. Ооба, эми өткөндө Ошко барып келдик. Учуп барып анан кайра келатсак, аэропорттон жанагы контролер тосту да. Тосуп туруп анан кийин, Шумкар, салам алейкум. Сен вайндарың көрөбүз, кандай күлдүрчү деп. Анан элестет, эми туура эмес нерсе да. Мисалы гаишниктер деле кармалып кандай күлдүрүп койчу дейт да. Шумкар деле ошондой моменттерде эме кылат, жестко жооп берип салат. Сен гаишник, сен бирөө бир алкашты кармап берчи деп аткан жокмун го. Бир мастар, бир нарушителди кармап берчи деп аткан жокмун. Ал менин жумушум. Ал мага керек болгондо мен кылам. Сен жумушуңбу, сен жумушуң керек болгондо антип сураган болбойт да. Дейт да. Эми анан попроще болбойбу дейт да. Попроще болгондо эми адам
өзүнүн пространство деп коет. Сен жашоодо аябай серьезный да. Жашоодан тамашалашып жалжакташып бербейт. Жашоодо аябай серьезный да. Көп кишилер көрүп танып калышат, ушундай жагы бар экен деп. Ушундай деп. Аны деген бирөөлөр прям за дерзость принимает, да, типа он дерзкий, он там выпендривается, он өзүнчө эле болуп калыптыр. Ал өзүнчө эмес, бул личное пространство. Мисалы, жашоодо анын катарынкы эле адам катары жүрүш керек, жүрүп алат, жүргөнгө акысы бар. Анан ошол эле башка блогерлерге тийиш, бир эле ага эмес, баарына тийишет. Мен ушуну туура көрөм да. Сүрөткө түшкүң келип атабы, акырын келип сурасаң болот. Байке, мен сүрөткө түшүп алса болобу деп. Бизде андай эмес. Бир жолу экөөбүз духи сатып алып атып, духи карап атканбыз магазинден. Мен ага көрсөтүп атам, бирок могу духи андай экен. Аны өзүм да алып аттым. Деп атсам эле бир кезде бирөө келди, мойнунан карап жүрүшкө, сүрөткө түшөбүз. Сүрөп кетет да. Как будто жана эме да. Паркта обезьянканы алып кетип туруп сүрөткө түшкөн андай болбойт да. Маданият деген бар. Ошон үчүн бир эле жана творчество эмес, башка любой чөйрөдөгү адамдар кругозорун өстүрүш керек, өстүргүлө окугула дегеним ошол да. Бир нерсе, хотя бы бир этиканы билиш керек. Ошол жагын көп өзү эле айтып атпаш керек, эгер ошентип интервью эме кылып турган болсо. Жашоодо ошондой бир серьезный, аябай катуу эме мындай так бала, бир нерсени кылам десе, бир нерсени максатына жетмейинче мынтип жеметпеген вообще жок. Мен кылам дедим, кылам. Муну алгым келип атабы, алат. Түнү муну кылыш керек, тартабыз деди, тартат. Ушундай бир жакшы качество. То есть жашоодогу образы вайында образдан айырмаланып турат. Вообще айырмаланып турат. Жана жашоодо байкуш болуп атпайбы, жок, ал жашоодо тот еще. Криминал керектер мисал бар го, актерлор. Мисалы Джейсон Стэтхэмди алсак, ал көбүнчө андай брутальный мужиктин ролун ойнойт да. Мисалы байкасаңчы, сүйлөгөн сөздөрү, ойногон ролдору. Керектер бар, комедияга ойношот. Сен кайсыл жакка мына жакыныраксың же ошол жакка тартат? Кайсыл рол? Негизи мен комедияга тартылгым келет, бирок комедиядан по-любому бул окшоштура албайт экенмин да. Или билбейм, ошо. Мен вайндарда тартылып жүрөм, элге жагат. Бирок мага эмнедир ошол нерсе со стороны караганда өзүм комедияны мындай бере албагандай. Сен аны өзүң көрсөң, конечно, башкача көрүнөт да. Элдердин мүмкүн элдерге принципе жагат. Элдер сонун ойноп турсуз деп эле айтышат, комедияны жакшы ойноп турсуз деп айтышат. Бирок мен өзүмдү ушундай жакшы эмете албайм. Мен өзүмдү бир аз ошо криминал фильмдерде ошол жакта более окшоштура алам. Анан көптөр айтышат, ошо сенин фактураң эмелерге ушундай ошого деп криминал же болбосо бир опердин ролун ойногонго жарашат деп айтышат. Эми бул элдин ою бул дагычы. Анан мага да өзүм ушундай ролдор. Негизи бирок комедияга жакыныраксың бираз, Комедияга жан дүйнөм комедияга тартат. Мисалы чоңдор үчүн сцена алат го, 18+ сценаларда. То есть ошондой жерде кантип аткарасың эгер сага роль берип калса? Мен андай ролду албайм. Албайсың? Жок, андай ролду албайм. Эмне себептен? Эми бизде мындай да. Менталитет? Менталитет, да, менталитет одно. Андан да башка нерсе бар. Бул мисалы мен үй бүлөлүү адаммын. Анан биринчи үй бүлөлүү адаммын. Анан мен келинчегим эми вообще үй бүлө менен уже динге аябай эмес да. Анан мен келинчегим өзү оронгон. Анан андай ролду аткарып, анан премьера барып алып, анан кийин үй бүлөң менен отуруп алып, ал нерсени көрө албайсың да. Негизи үй бүлөң сенин актер болуп иштешиң билет негизи, Көз карашы кандай? Көз карашы негизи мам апам мени вообще медик болсун деп аябай эметкен, иштет эткен, ошо үмүтүн аткара албай калдым. Бирок азыр дагы болсо мени колдобой койбойт. Азыр кылып аткан нерсе даже вообще бир керексиз бир эме болсо деле по-любому колдойт. Сен жакшы болот, у тебя все. Негизи канча табышат актерлор? Актерлор съемкасына кантип алганат? Гонорар съемочный день менен сүйлөшөт, же болбосо целый фильмге сүйлөшөт. Целый фильм или день, съемочный деньге сүйлөшкөндө болсо, эртеден кечке, бир күн кечке сен барасың, актерский, съемочный площадкада болосуң. Эми ал жерде канча эпизод болсо, эми ал жерде не обговаривается да, ал жерде эртеден кечке сен тартылып бересиң. Же болбосо съемочный вообще баштан аяк сүйлөшүп аласың бир фильмге, мен мынча алам. Канча күн тартылса, ал силердин ишиңер. Каждый күн келип силерге тартылып берем деп. Азыр бизде эми жакшы актерлор гонорарлары күнүнө $100 алгандар бар. Эми максимум дегендер ошо $100, $200. Мен уккандырдан, мен билгендерден.
бул улуу байкелер эмес, жана укмуш. Минимум. Минимум дегенде эми негизи мен окугам массовкага 1500 сом төлөшөт деген. 1500 сом Ошондой берип коюшат. А так главный ролдорго 200. Жок, бизде кыйын актерлор бар. Күнүнө съемочный дендери 20 000, 30 000 бар. Мен лично көргөндөр да, бул күнүнө бир 200 доллар. Образга киргенден чыгпай калган учурлар болду эле. Бизде анчалык прям ушундай образ берилек мача. Мен жанагы антагонист ушул ролду ойногондо балдар ушу жанында Шуңкар, Улан Сынаповдор десең, алар менен жүргөндө алар бир жолу сен ошондой аферист роль ойноп койдуңбу, бул не аферист, көчөдөн эле тамашалап ушинтишет. Ошондой бир эмеле болбосо, а так бизде эми ушундай бир роль берилек да, допустим, Джокер. Джокерди ойногондон кийин анын ролдон өмөдөн чыгыш кыйын да, привычка болуп калат болуш керек, ал эртең. Уже анча тартылуудан жана эмоция болуп калдым да. Кофе ташыган адамдар, кофе ташыган адамдар бар. Алар ушундай адамдар бар, келет да съемочный площадкадагы ошо съемочный группага дух берет. Келип алып, "Учу, давайте, мен силерге аз чай эметем, келгиле мынтип кылайын" деп көтөргөн. Бул да болсо бул чоң кинонун жакшы тартылышына чоң салым. Допустим, бул ар бир эч качан мен деле ушундай эме да, мисалы жумушту мынтип бөлбөйм да, бул важный, бул не важный, бул ар бир нерсени өзүнүн пайдасы. Мисалы талашкандар бар. Администратор кинодо администратор деген нерсе сен байкабайсың, кинону көрүп атканда сен конкретно бул тартыптыр, булар тартылыптыр деген. А бирок артында администратор деген бар. Ал деген ошол локацияларга чукуп даярдап, мынтип ошол съемочный группаны карап турган кишилер бар. Ошондой администраторлорду талашкандар бар. Мен билгендерден бир экөө бар. Аябай кыйын администраторлор. Ошолордон сурасаң, алар актер, продюсер, режиссерлорго караганда көбүрөөк информация билет. Сонун информацияларды айтып беришет. Мондай кызыктуу окуялар болгон депчи. Сага ошо кинолордон кийин соцсетиңде актив көтөрүлүп, кичине таанылып, элге таанымал боло баштадың жана мен мындай да. Көчөдөн көрүп, бул жанагы доскедеги деп айта алган. Мени эме деп таанышат. Аза братан бутун атып кеткен байке. Мен барып турганда Азамат Исмаилов байкебиз ал жерде жакшы арманда ойногон. Анан ошол жерде Азамат байкем бутун атып кеткен. Өткөндө понтторду унутуп калды ойлоп атасыңбы? Бакш. Демек ошону дагы эле душаңа сактап жүргөн экенсиң да. Сендейлерди ким деп коет өзүң билесиң да. Сен эмне азыр эмне болуп атканын билбей атасыңбы? Эмне болуп аткан азыр? Сен жалгыз эчтеке кыла албайсың. Нуке. Үчөөң тең кыла албайсың эчтеке, уктуңбу? Жеткез. Эме болупчу, анан бир стычка болуп, анан бутун атып кетем. Анан көп балдар ошол жерден эстеп калган. Анан любой эле жактан видео көрүп калса, "Мо ким эле?" деп сурап калса, обязательно комментарийге бирөө жазган болот деп, "Аза братан бутун атып кеткен байке" депчи. Соцсетиде актив боюнча мен өзүмдүн аккаунтума өзүң эле көрсөң керек, вайн киргизбейм, укмуш ролик киргизбейм. Укмуш блогер болуп деле бир нерсе тартпайм. Көбүнчө мен Шуманкынан көрөм да. Ошо мени ошо көбүнчө ошо жактан көрүш. Менин туугандарым мага эмес, көбүнчө ошо жакка подписан ошол жактан көрүп туралы депчи. Билбейм, мен ал жакка көп басым жасып. Мындай да, лейн ошол нерсени кылганчы, кирип анан Сиз активно алып жүрбөйсүң бул. Жок, мен Instagram. Азыр акыркы убакта эме бир аз аракет кылып көрөйүн деп, анан стористерди мындай киргизип эме кылып атам. Жакшы. Аябай жакшы көмөк көрүп атышат, мындай жакшы эмелерди жазып атышат, отзывдар жазып атышат. Эмнеге соцсет деп сурадым? Себеби бизде интервьюнун форматында бир оюн бар да. Негизи бул оюн вариант деп аталат. Ичинде 2 вариант болот. Сен эгер бирөөсүн өзүң ылайыктуу көрбөсөң, экинчисин бирок обязательно бирөөсүн тандашың керек. Так, бул жерде биринчи варианты мындай. Так, биринчи варианты сен азыр бул жерден өзүң смартфонуңду алып чыга туруп, достор, биз бул фондо, биз Биш Лайф каналында биз конокдобуз. YouTubeга подписка кылып коюңуздар. Анан жакында жакшы выпуск болот деп киргизип болсун. Эгер сен муну реклама катары көрсөң, жок мен муну албайм десең, анда экинчи нерсе сенин подпискага адамдагылардан Инстаграмда бирөөсүн атактууну чакырып бере аласың бул интервьюга. Кайсы вариантын удобный көрсөң, мага мен биринчисин кылып берейин дейм, бирок мен буга чейин байкасаң керек, сториске вообще сүйлөйм. Мен уялам. Мындай.
өзүң тартып негизи телефонду алып анан кийин салам алейкум достор кандайсыңар деп ушинтип кинодон уя албайсың бирок бул жактан негизи бар. билбейм ушул нерсе көп нерсени мындай кылып эмете берем бирок именно ушул нерсени кылып бир жолу тарткам ушинтипчи обращение тарткам анан жок алга ладно мен коюп койгом анан кийин комментарийлерди окусам ошо сториске комментарий жазышат го ой жарашпайт экен анан тыңдабайчу деп либо көп жакшы комментарийлер болгон бирок ошол 100 комментарий болсо ошонун бирөөсү эле бир негативный болуп калса мен ошого басым жасап туруп алам да ё деп негизи ошондой адам экенсиң да ушундай окшойм да ошон үчүн мага экинчини кылып койгон оң экинчини кылып койсоң кандай кайсы адамды тандайсың азыр атактуулардан же өзүң кино сферада карап жүргөн туруп айтайынбы азыр карап туруп айтсаң болот азыр карап туруп айтсам кино сферасында Азимхан Рахатовду чакыралык. Хорошо. Азимхан Рахатовду мен айтайын. Азимхан Рахатов ал менин сунушумду четке алып койду. Негизи Азимхан Рахатов буюрса Бишлайфка келет. Азимхан Рахатов бул стендапер, өзүңөр билесиздер. Аябай талантлуу, просто ошол талант. Мен аны Азим Триллиондон тааныйм негизи. Азимхан ал өтө катуу стендапер. Ошодон прям мындай көрүп, анан кийин YouTube'га да чыгып калчу. YouTube'да да тамашалар да мындай реально мындай жашоодон алынган тамашалгон үчүн Азимхандын бул мышлениеси өтө башкача. Мен Азимхан менен тамашоодо ойногонбуз, бир мектепте чогуу окумуз, классым ниже окучу. Азимхандын мышлениеси башкача, анан бул аябай кыйын стендапер, шутка жазып, сценарист, азыр режиссер болуп жүрөт. Мурда еще бул ыр жазчу, Келин келгенский хитти ошол негизи 9-класста эле жазган. Андан кийин каттама деген азыр ыры бар, угуп көрсөңөр просто эле жакында клип чыгат. Ал точно жарат. И так тойлор жарып атат ал. Талантлуу, мындай аябай разносторонний киши да. Ошон үчүн мен ойлойм, Азимхан чыгыш керек. Азимхан бул жерге келип айтып бериш керек ал нерсени. Максималдуу канча таптың бир айына? Мындай секрет болбосо. Секрет болбосо максималдуу мен 200 000 сом тапсам керек. Максимально бир айына. Максимал. Жок, калп айтам. Мен деген еще эмелерде жана гифтерди ойноп койгом. Ал кезде ошо 3000-4000 долларга чейин тапкам да. 3000-4000 бир айына. Бир айда. Бир айда дегенде эмес, эми 15 күндө да. Да, ошо 15 күндө. 15 күндө. Бул гифтер азыр токтоп калды бирок, Гифтер азыр эми актуальный болбой калды, анткени аферисттер аябай көп. Баягы элди алдап, эми акчасын жеп, ошентип эметкендер көбөйүп кеткен үчүн гифке элде доверие жок. Азыр гифт деп калдың, эми комментарийде сөзсүз болот. Гифтен кантип акча табат деген суроо болушу мүмкүн да. Качалбы мындай полный чукулап айтпасаң да, мындай үстүнөн айтып берсең кандай болот? Өзүм гиф ойноп жүргөм эмелерде. Биринчи жолу болуп, ошо жана чоң машиналардан ошо Геленваген атканбыз. Шума болбу бул? Шуманы лицо кылып, ошо Геленваген атканбыз. Ал жерден кантип табасың? Бул жерден эч ким күйбөйт. Бул жерден эч ким алданбайт. Бул жер все открыто, все прозрачно, сонун нерсе. Уткан адам деле алат бирок өзүнө. Алат. Алып айдап кетет. Мисалы, мынтет спонсорлор бар, өзүнүн чакан бизнеси бар, ошонун аккаунту бар. Ошол аккаунту барлар менин аккаунтум подписчигин көбөйтүп берчи деп кайрылат. Кайрылганда биз баасын айтабыз. Допустим, бир гифтин баасы 15 000 сом деп. 15 000 сом. Анан ошондой спонсорлордон бир 120-130 чогултасың. Чогултканда ал жерде бир какой-то сумма чогулат. Ал жерде машинанын акчасы чыгат, машинанын акчасы бөлүнөт. Известный блогер лицо болуп берип атат. Бул аткандын гонорары бөлүнөт. Анан организатор, мен өзүм организация. Бул дагы аябай чоң жумуш да. Аябай нерв керек, калың нерв. Анан ошого акча бөлүнөт. Чыгары менен болду уже машинанын акчасы чыккан. Нам не жалко. Ал машинаны берүүсүң эле биз өзүнүн гонорарларыбызды алганбыз. Машинанын акчасы чыккан. Почему бы нет? Бул жерде эч ким күйбөйт. Подписчик, спонсорлорго подписчик чогулуп атат. Биз өзүбүздүн гонорарыбызды алып атабыз. Элдердин арасынан бирөө Геленваген чоң машина утуп атат. Андан тышкары бир 20-30 телефондор бар. Баары кетет калат. Бул жерде эч кандай арам нерсе жок. Биз бирөөдөн мисалы конкурска катышыш үчүн силер бизге мынча акча бергиле деп конкурска катышкан адам жок. Мисалы спонсорлордон акча алып атабыз, алар взамен подписчигин алып атышат. Өзүнүн клиенттерин алып атышат. Ошо баардыгы ыраазы. Бул жерде ушундай. Ошол моментте мен ошо чоң акча тапканда, ошол болгондо 3-4 000 доллардай тапкам. Көпкө созбойлу негизи интервьюну. Жаңы баштап келаткан негизи ушул сферадагыларга мындай каалоо тилек айтып же бир-эки өзүңдөн сөз айтып кетсең деген. Камера айтып берейин. Камерага айтып берсең болот.
жаңы баштап жаңы баштап келаткан адамдан кеңеш да. Мен деле жаңы баштап келатам. Негизи өзүңө жаккан нерсе менен алек кылыш керек. Анан просто бир аз известный болом, бир аз атым чыкса деген максатта болот. Ошол үчүн эле кылып атам десеңер, анда кылбай эле койгоңор. Анткени аягы жакшы менен бүтпөйт да. По-любому ошол өзүңө жаккан нерсе бул мечта боюнча кала берет. Ошон үчүн өзүңө эгер жакса ошол творчествода иштеп, кийин актер болом, башка нерсе менен эмес, именно ушул нерсе менен нан таап жейм деген болсоң, анда иштеш керек. Эң 99% иштеш керек, издениш керек, көбүрөөк окуш керек. Кино жатын өсөм десем, кино көп көрүш керек, көрүш керек. Бул азыр бизде аябай сонун возможность бар. Теле интернеттен калган кинону ачып алып көрөсүң, көрүш керек. Үйрөнүш керек, окуш керек, репетиция кылыш керек, даярданыш керек. Анан өзүңө эч качан рамка койбошуң керек. Сен качан рамка койдуңбу, болду, ошол рамкадан чыга албайсың. Мисалы, мен деген бул байкедей боло албайм. Деп ушундай сомнение калтырарың менен сен уже рамка коюп атасың. Эч кандай андай өзүңө рамка койбош керек. Бирөөгө да салыштырбаш керек. Мен мындай болом, мен тигиндей болом деп. Ошол иштеш керек, иштегиле, эмгектенгиле, изденгиле, окугула. Ошондой творчество, мисалы сен өзүңдүн жүргөн чөйрөң творчествого жакын эмес болсо, андан алысташ керек. Алыстап, именно творчествода жүргөн чөйрөгө кошулуп, ошолор менен опту алмашып, сүйлөшүп, кеп кеңештерин угуп, өскүлө. Сизге чоң рахмат анда. Сага да чоң рахмат. Мен вообще студия бул нерсе, мен Мырзаны көптөн бери тааныйбыз. Экөөбүз бири-бирибизди чогуу иштешип жүргөнбүз. Мен Мырзаны аябай сыйлайм. Мырза эч качан мындай бир кайгырып бир нерсе окшошпой атат, же болбосо мындай нерсе көргөн эмесин, постоянно аракеттин үстүндө жүрүп, мынтейин деп атам, муну кылайын деп атам, андай дейсиң, муну кылайын деп атам, андай дейсиң дейт. Мен давай делай. Ушул нерсе, ушул качество сонун. Анан сага ийгилик. Рахмат. Мен ойлойм, сен ушул нерсени стабильно эле кыла берсең, буюрса бул дагы формат баары күтүп көргөн форматтардан болуп калат. Күтүп көргөн бир передачалардан болуп калат деп ойлойм. Ошон үчүн сага ийгилик, красавчик. Всё, рахмат. Акча жагын айта кетсем, учкун бир аз кантип акча тапса болот азыр жаштарга? Сен өзүң айттың, көп чөйрөдө жүрүп калдың, иштеп калдың деп ар биринин даамын тартып көрдүм дейсиң, бирок кайсынысы көбүрөөк прибыльный, мындай айтканда, көп киреше алып келет экен? Мен ошол жана TikTok менен иштеп калдык. Нурлан Мирзаматов Lights Creative менен ал жерде ушу как раз креатив продюсер болуп, TikTok House'да иштеп жүрдүк. Ал жерде балдарды чогултуп алып, ал жерде азыр тапканга чейин бир кызыктуу истер айтып берейин ошол жерде. Мындай болгон. Мен Lights Creative бул YouTube проекттер тапкан продакшн. Аябай күчтүү. Нурлан байке, Нурлан Мирзаматов деген основатель бар. Аябай жакшы байкебиз бар. Ошол жакта мен биринчи сценарист кылып чыгарышкан. Сценарист. Сен деген бизде TikTok House бар деп. TikTok House деген өзүңөр билсеңер, бул жана 4-5 бала бир чоң особняк снимать этип, анан ошол жакта жашашат, ичинде TikTokко контент, видео тартышат. Ошондой форматта. Анан ушундай бизде TikTok деген хаусубуз бар. Ошол жакка сен TikTok сценарийлер жазып берип жүр деди. Мен хорошо, ладно, давайте деп келдим. Анан сценарий жазып атам. Видеолорду көрүп, TikToктун алгоритмин жетип чыктым. Эмне залетает, эмне кетти, эмне просмотр көп алат, эмне албайт, эмне комментарий көп алат. Ошолорду жазып жүрүп, анан эмеге TikTok даяр болду сценарийлер. Анан баралык дедик. Хауска баралы, балдар менен тааныштырып коеюн деди. Анан Нурлан байке, ошол жерде ген директор Нуржан ошо үчөөбүз анан эмеге хауска бардык. Барсак, как раз бир 2001-2002 жылкы балдар, кыздар. Жаш балдар, жаш кыздар. Ал жерде сен өзүң старик сезесиң да, мен уже 20. Байке деп түшкөн негизи. Мен уча байке болчумун да. Мени учкунду уча деп коюшат.
Анан бардым, барып эле анан кийин кирип отурабыз. Анан тааныштырып атат. Ребят, познакомьтесь, вот ваш теперь, ну, типа сценарист. Сценаристерге жазып берип турат, каждый день будете снимать ролики. Вот, если ушул учанын сценарийси менен жазып турасыңар деди. Хорошо, ладно, давайте. Деп тааныштырды мени, анан ушунга сөз берип кой деди. Бир нерсе деп коесуң деп. Анан жанагы балдарды карап турсаң, они все мындай городские пацаны, балконские, русскоязычный, орусча алыш, обеспеченный. Мындайга шүгүр да, мындай карапайым бизге окшоп дейт, Новостройкада өскөн балдардан эмес да. Анан ошондой балдар экен да, мен карап отурам, ар биринин взглядын карап атам да, анан арасында ошо бир бала бар болчу, Адилет деген, Адик Осмонов. Көрүп атсаң, көрүп турсуң болчу да. Мени карап туруп, коса карайт да, мынтип карап депчи, типа очередной. Биринчи жолу эле, мен келип туруп, сценарист, мен сценарий менен тартасыңар деп тааныштырып атам да. Мен иштеп көрөйүн силер менен деп атсам, сантимне карап эле, эч ким мени серьез воспринимать этпейт. Тааныштырып койду, ошондо карап койгон. Ладно, говорю, давайте. Деп калдык ошол жерде. Анан отурдук, посидели, покушали, и все, ушли. Анан эртесинен уже хаусқа барышым керек. Түз эле, ошо хаусқа барып кирип, уже сценарий жазып, уже иштей башташым керек. Анан кирип келдим. Ребят, всем привет десем, эч ким мени серьез кабыл албайт. Өздөрүнүн жумуштары менен жүрүшөт, ар жака басып коюп анан бир жолу чогулуп койгула, мен сценарий бар, ошолор тартып койгул дедик. Анан сценарийлерди айтсам, типа, TikTok несин билесиң, биз сколько уже занимаемся, кече эле келип алып, ну типа, дядька, нафиг ты сюда пришел деген сыяктуучу көрө. Ой, тартылып берип койгула. Десем, хорошо, деди, отсняли ролик. Анан я смонтировал, закидываю, не залетает. Кирбейт, алардын просмотрлары 200-300 миң кетет. Мен киргизсем эле 1000 просмотрдан ашпай коет. Анан экинчи ролик тартып киргизебиз, киргизсек ал дагы ашпай коет. Анан алып барып үчүнчү роликти киргиздим, ал дагы ашпай койду да. Болбосо мен аны укмуш жазып алгам, укмуш монтаждап алгам. Вообще бир жаман болдум да. Анан не кыламын билбейм. Что-то не залетает. Алар дагы мени успокаивать этип коет да. Жана шылыңдаган сапчы, типа, все нормально, вы же это первый раз депчи. Я говорю, ладно, дедим, анан тиги Нурлан байке бар, Нурлан байке что-то окшош болгонсуң деп. Да, учайм, сен деле баягы эми көнүшүп атасың да, деп койду. Анан бир 2-3 күн барып жүрдүм ошентчи сценарийлер. Мен тарткан сценарий деле кетпейт дейт. Алар тарткан сценарий кетет, мен сценарий вообще эле просмотр албайт. Анан ойлондум, анан өз-өзүмө вызов чытайм дедим. Өз-өзүмө вызов чытап. Кылам буну. Кылам, олардын ушул балдардын түбүнө жетем дедим. Силер дедим. Нурлан байке келдим, продюсер, генеральный продюсер. Келдим. Анан айттым, Нурлан байке, короче, менде бирске предложение бар дедим. Кол алышалы дедим. Не болмой. Могу хауска акча бөлүп бергиле дедим. Бул нерсе болбойт дедим. Анткени ал балдар эптеп эле келишет, жана айткан контент тартышат уже. Неинтересно дедим. Буларга бир мощный мотивация керек. Бул проект эгер серьезно карап аткан болсоңуз акча бөлүңүз дедим. Десем, как раз биз акча бөлөлү деп атканбыз. Неге деди? Бул балдар талантливый эле, просто буларды чыгарыш керек. Булар чыга турган балдар, жакшы экен. Анан мен өзүм бияка мени как продюсер катары тааныштырып, кайра башынан кирейин дедим. Мен сценарист катары эмес, продюсер катары. Мен булардын өзүн да иштетем дедим. Мен сценарий жаза албасам, мен азыр өздөрү сценарий жазып атып, ушунусун эле туура колдоном дедим да. Десем, чыгара албасаңчы деди. Мен айттым, кел ошон үчүн спорт этели дедим. Мен айткан нерсеге акча бөлүп бергиле, мен айткан нерселерди кылып бергиле дедим. Мен бир жуманын ичинде 100 000 подписчик чогултуп берем дедим. 100 000, ал кезде, по-моему, 30 000 подписчик бар болчу. Уже бар болчу. Бар болчу, 30 000 подписчик бар болчу. Мен айттым, 100 000 подписчик TikTok'та чогултуп берем, бир жума дедим. Чогулта албасаң эмне кыласың деди. Анан как раз бизде Фрунзе деген ресторан бар, кымбатка билесиң. Ошо Фрунзе деген ресторандан мен полностью командага, канча бир 10-15 кишиге укмушпуз, банкет кылып берем дедим. Мен төлөйм, эгер бир жуманын ичинде 100 000 просмотр чыкпаса деди. Нурлан байке эме деди, если мен чыгарсам, анда сиз банкет коюп бересиз деди. Мага эч кереги жок, чисто. Десем, Нурлан байке, давай по рукам деди. Не бөлүш керек деди. Мага айткан нерсе кылып бересиң деди. Хорошо деп, ошол хауста особнякдын ичине өзүм түнүгүн алып, дос баламды чакырып, ичине оформлять эттик, жасадык, TikTok хаус жасадык. Анан кийин открытие TikTok хауса деп дата назначить эттик. Анан оформление жасай баштадык. Шарик, марик, концерт кылалы дедик. Эшиктин астына открытие официально TikTok хауса деп жасайлы дедик. Башка Crash House деген азыркы аябай известный жигиттер бар. Ошолорду гость кылып, тиктокерлерди известный кылып чакыралып дедик. Анан ошолор сторис тартышат.
биз биякта жүрөбүз да, анан элдер кирип бияка кирип подписка кылып анан оңой эле чогултуп коем деген ойдойм. Менин планым боюнча ошондой болду. Бирок аракетин кылдың сен. Ооба, полностью анан эме кылдым. Баардыгын организовать эттик, эми укмуш вечеринка сыяктуу болду, сон болду да. Аябай келишти, прям видеолор бар. Ошол Type House деп TikTok House аккаунт бар. Ошол логотипин мен жасагам эмес. Логотип сен жасадың белең. Анан ылдыйга кирип ошо открытиясын көрсөңөр анан түшүнөсүздөр. Анан жасадым, иштеп болду, мероприятие өттү, анан атиги хаус ачтып, эме балдар айтып калды, давайте вот заново начнем. Ага чейин Spark House болчу, а мен айтам Type House деп, эме заново можно открыть десем, давайте вот просто с нуля откроем деди, тот аккаунт убитый, давайте вот с нуля начнем деди. А мен айтам, давай я поддерживаю, с нуля откроем и 100 000 подписчик бир жумада чогулуп салабыз. Ачтык, анан мероприятие болду, сон болду, все отметили, бардыгын иштеп, баары кечинде группа менен чогулуп отурбуз. 5 000 подписчикке чогулду да. 5 000 ошол бүткөндөн кийин. Бүткөндөн бир 5 000 подписчик чогулду, анан болду да. Анан айттым, все, ребята, эми биз уже баштадык, пока актив есть, киргизе берели. Элдер күтүп атат, азыр биз видео киргизип атабыз, киргизебиз, 30 000 просмотр, ашып кетсе 100 000, 200 000 просмотр алат, кетпейт да. Анан иштеп атабыз, күнүнө 3 ролик, укмуш команда менен отуруп алып иштеп атам, ребят, давайте. TikTok канча бир минимальный планка 1 миллион? Минимальный. Негизи ал жака планка коелу элек. Мен просто бир жумага 100 000 подписчик деген ал спор бар да. А негизи атак тиги пландан шашпай эметип сүйлөшөбүз дегенбиз. Анан балдарга күн сайын иштеп атам. 5 ролик тартып баштадык. Күнүнө 5 ролик. Бир жума эле тартабыз, кетпейт, тартабыз. Кетет эми анчалык эмес. Тартабыз кетпейт. Эптеп атып бир 30 000 подписчик жолду. Уже пятница болуп калды. Суббота күнү акыркы күн. Анан суббота күнү акыркы жолу менин бир дос балам бар, Султан деген. Азыр Манчестерде жүрөт. Ошол дос балама айттым. Короче, менде бир идея бар дедим да. Менин идея бар, сен ал менден жаш бала да, жашыраак да, анан кийин ал чувствовать этет да алардычы. Мындай TikTok'ка чуйкасы бар. А мен айттым, мен сага идея айтам, сен ушуну TikTok'ка кандай форматта тартасың, сен өзүң взглядың менен тарт, мен сага бирок каркасын түзүп берем дедим да. Деп анан каркасын айттым, мондай болуш керек, ушуну өзүң взглядың менен тарт десем, тартат. Тартып туруп анан кийин эмеге киргизди. Анан бир аз барып туруп токтоду, ал дагы 30 000 40 000 просмотр токтоду. А Нурлан Байке тиги генеральный продюсер келди. Уча аракет кылдың, красавчик. Все нормально, зато 30 000 подписчик, красавчик за неделю. Анда да мактап атат да, аябай ыраазы болгом. Анан жүрүлө анда бар тамактанып келели деп. Мен настроением жок, бардык тамактанып атабыз, настроением жок. Анан мен ошол күнү кечинде барып Фрунзе ресторанды барып бронировать этип уже кийинки күндөрү эме жасай берейин деген банкетчи. Баягы зарплатамды алып ошого берип, ошентейин депчи. Деп үйгө кеттим, настроением жок. Ладно деп үйгө барып жаттым, анан эртең менен эле эме таң атпай тиги Султан жанагы досум чалды. Уча эмеге срочно TikTok'ка кирдим. Мен тынчылып десем, кирсем жанагы эме акыркы видео 5 миллион просмотр алды. 5 миллион просмотр, аккаунт болсо 70 000 подписчик болуп калыптыр ужечи. 70 000 подписчик болуп калыптыр. Түн ичинде эле. Түн ичинде 70 000 подписчик, эме жанагы видео 5 миллион просмотр алыптыр да. Жаман сүйүнүп да. 70 000 ишо менен ута элекмин. Эртең менен 70 000 100гө чыгыш керек да. Өлө сүйүнүп алгам. Настроением ачылып, хотя бы даже банкет кылып берсем деле, зато мен кылдым депчи. Планкага почти жеттим депчи. Сүйүнүп, анан мен машинага отуруп антип жумушка жетип уже аккаунтты карасам 105 000 110 000 подписчик болуп калыптыр же. Чогулуп. Ошондой история болгон. Анан кийин эме Нурлан Байке соңку банкет кылып берген. Бирок аябай сонун история болгон. Анан дальше уже миллион планка койгонбуз, миллионго жетебиз деп, миллионго жеткен аккаунт. Бул аккаунт максаты эмне эле? Вообще, бул жерден эле акча табуу максатында. TikTok'тон реклама, бирөөлөр реклама сатып алса, биз ошондон акча таап жүрдүк, бирок биз күткөн акча эмес болуп калды. Анан давайте ушул аягында уже балдар да чарчап калыппы, летний каникул болуп калган, ошол моменттергиде балдар да чарчап калган үчүн ошол проектти уже жапканбыз да. Жаап финансированияны токтотконбуз. Бирок ошол моменттен кийин бир 2 айдан кийин мен түшүнгөм, акасы башка жагы менен монетизация TikTok өзү төлөп бере турган монетизация кылса болот болчу экен да. Жана төлөйт беле Кыргызстанга? Кыргызстанга төлөйт болчу экен да. Биз ал жагын билчү эмес экенбиз. Биз ошол жагы менен акча тапканын билгенде биз давно ошол кезде уже жакшы. Азыр прямой эфир көбүнчө ошол стрим бар болчу экен. Биз стримге чыкчу эмеспиз да.
Анан именно ошону бүткөндөн кийин анан мен 2 айдан кийин Москвага кеткем. Москвага баргандан кийин көрсө ушинтип тапса боло турбай эле деп ошондо мага жетти да. Биз именно как раз ошол уже актив мощный болуп калган. Просто стримге кирип, прямой эфирге кирип, уже сонун акча тапсак. Бирок уже поздно. Уже аккаунтты жинап, уже балдар өздөрүнүн жумушу менен. Бирок анын ичинде историяланып берсем укмуш историялар бар. Негизи азыр ошо стримден тапкандар көп, Стримден как раз сен айтып атпайсыңбы, бул жерден кантип акча тапса болот, сен көп сферада. Азыр ошо стримден тапса болот. Бирок эми жанагындай нерселер эмес, кринжовый нерселер эмес. Карталар чыгып атат азыр. Карталар менен чыгып анан лото кылып антип мынтип эмес, элди алдап эмес. Сонун моменттер бар. Жөн эле кызыктуу чыгып, кызыктуу историяларды айтып берип деле акча тапса болот. Ошондой форматында өтсөңөр болот. Бирөөлөр менен мисалы обсуждение кылып, бирок аябай жаман жактары да болуп кетип атты, зыян жагы. Ошол пайда жагы менен ошол эмелердин TikTok'тун ичинен эле стримден сонун акчалар тапса болот. Аябай жашоого жетчү. Бирок ал жакта дагы креативность керек, ал жакта да эмгектениш керек. Анан прямой эфирге кирсең эле акча түшө бербейт. Ошон үчүн ал жагы менен тапса болот. Мен бизнес жактардан ошо маленький магазин подарков бар болчу, азыр шаарда магазин подарков таппайсың да. Мен ошол максатта ачкам, бирок ал кезде ошол карантин болуп жабылып калган да. Чыгып уже подарок алам дегенде сен ойлоносуң, эмне алсам деп. А бизде конкретно мисалы башка жактарда даяр бөлүп койгон. Даяр болуп эле келесиң сен подаркаңа да, мисалы мишка болсо мишкаң уже упакованный, келесиң там сувениры, там марка берип нерселерди уже готовый, шарики. Единственное, ушинтип алып кете турган кылып ачкам да. Аны иштепсиңби? Иштеп жүрдүм, аябай жакшы акча тапса болот ал жерден деле. Азыр деле ошо жаңы баштап келаткан, жумуш баштап келаткандарга совет, ошол ниша боюнча бош. Мен ойлойм да, баягы напрямую сатып, офлайн бизнес катары сатсаң, аны Инстаграмдан, TikTok жактан сатсаң деле аябай жакшы бизнес. Ошол менин өзүмдүн опыттарыман. Продюсирование. Эми ал жакка болсо бир асын эме керек болот, навык керек болот. Мен опыт алып жүрүп, анан кийин бир какой-то блогерди алып, анан ошону продвигать этип, анан ошого түшкөн рекламадан бөлүп, ошол форматта жакшы акча тапса болот. Кинодо аябай азыр бизде чоң эмелер бар, үмүттөр бар буюрса, кинодон дагы аябай чоң